Мындан арыдагы күрөшө бермекчибиз. Өмүрбек Текебаев кайрылуу жасады. Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоочуларга кайрылуу жасады. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында Атамекен партиясы таза шайлоо өткөрдү. Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар, 28 ноябрдагы шайлоо тарыхый жана саясий чоң мааниге ээ. Бул шайлоолор биздин өлкөдө 1 жылдан бери созулуп келе жаткан саясий кризиске чекит коюш керек эле. Тилекке каршы ал кризисти ырбатты. Бирок сиздерге кайрылуумдун себеби башкада. Урматтуу Атамекен партиясынын шайлоочулары, бизге Атамекен партиясын колдоп, дагы бир жолу берген добушуңуздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздердин тандооңуздар, сиздердин принципиалдуу, туруктуу экениңиздердин, өлкө үчүн жоопкерчиликти ала билгениңиздердин, анан эң негизгиси ак менен караны, адал менен арамды айырмалай билгениңиздердин далили. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Мен Атамекен партиясынын талапкерлерине да кайрылгым келет. Урматтуу талапкерлер, партиянын атынан сиздерге да өзгөчө ыраазычылык билдирем. Анткени дээрлик акча кетирбей масштабдуу, эффективдүү кампанияны ынтымак менен өткөрүп алдык. Социалдык тармактардан, эл арасынан сиздердин адамдар менен тынымсыз сүйлөшүп, партиянын, өзүңөрдүн позицияңарды түшүндүрүп жүргөнүңүздөрдү көрдүк. Бардык жерде элдин колдоосуна, алкоосуна татыктуу болуп жаттыңыздар. Араңыздарда депутаттыкка өтпөсө да 2-3 жолу кандидатурасын коюп жаткандар бар. Бул сиздердин мандат бийлик үчүн эле эмес, идея, принцип үчүн партия өтүп кетсин деп колдоп, жалпы жеңиш үчүн аракет кылып, өзүн эмес жалпы кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгын ойлогон патриоттор экениңиздердин далили. Биз шайлоо кампаниясын таза өткөрдүк. Аты оозго илинген партиялардын баары тигил же бул мыйзам эрежелерин бузду. Ал ЖМКларга да чыкты. БШК тараптан эскертүү алган, айыппул салынган реакциялар болду. Сиздер өткөргөн бул кампания тазалыгы менен дагы айырмаланды. Биздин жеңишибиз дагы бир жолу бурмаланды. Күндөн күнгө анын далили көбөйүп, эл ага ынанып баратат. Урматтуу шайлоочулар, дагы бир жолу рахмат. Сиздердин добуш ишенимдүү колго келип түштү. Ал бизге күч-кубат берет. Өз идеяларыбыз, принциптерибиз үчүн мындан ары дагы күрөшө бермекчибиз. Кыргызда жандооч кийик аттырат деген сөз бар. Бул чындыкты чагылдырат. Партияда талапкер болуп аттанбаса да, партияны, талапкерлерди колдоп иштеген штабтын кызматкерлери, партиянын күйөрмандары, ыктыярчылары болду. Биздин жеңишибизге сиздердин салымыңыздар абдан чоң экенин баса белгилеп, сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем, деп айтылат Текебаевдин кайрылуусунда. Булак медиа центр Чекиткейжи. Кол менен эсептөө саат 15:00 карата Ата журт Кыргызстан алдыда. Бүтүн Кыргызстан босого пайыздан өттү. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Бирдиктүү округдагы добуштардын кол менен саат 15:00 карата 24,38% саналып бүттү. Ага ылайык жалпы 2494 шайлоо тилкесинин 608 участкасынын маалыматы келип түштү. Ал 24,38%ды түзөт. Кол менен эсептөөнүн алдын ала жыйынтыгы: Ата журт Кыргызстан партиясы 13,94%, Ынтымак партиясы 13,51%, Ишеним партиясы 11,13%, Ыйман Нуруу партиясы 8,7%, Альянс партиясы 7,5%, Эл үмүтү партиясы 6,49%, Бүтүн Кыргызстан 5,3%. Эскерте кетсек, шайлоо тилкелериндеги добуштар колго эсептелип жаткандыктан маалыматтар өзгөрүп турат. Булак медиа центр Чекиткейжи. Атамды тынч койгула. Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон тараптарга кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон тарапка кайрылуу жасады. Бул тууралуу ал бүгүн 30 ноябрда социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Урматтуу шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери, шайлоо эң жакшы келе жатып эле болбогон жерден БШКнын майда чүйдө кетирген катасынан, айрыкча өтпөй калган партиялар тарабынан ишенбөөчүлүк пайда болду. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыктык. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок.
Акыркы жыйынтык кол менен санактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа каалаган участоктарын кайсы убакта болбосун ачып санап алышса болот. Ал эми мага акарат айтып, сөгүп сагып, атама чейин сөз тийгизип, ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу баштуу эле Кудайга ишенем деп дин жолунда жүрүшкөн жарандарыма айтарым: урматтуу жарандарым, мен дагы Кудайга ишенген адаммын. Атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан болгон. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8-классымдан баштап Куран үйрөткөн адам болгон. Кудайым бейишинен берсин, атамды тынч койгула. Бийлик тарап шайлоо процессине кандай кийлигишпеген болсок, БШКнын ишине да дал ошондой кийлигишкен жокпуз. Болгону 2 талап койдук: адилеттүү жана мыйзамдуу иштегиле деп. БШК тараптан дагы добуштарды бурмалоо болгон жок жана болбойт дагы. Ооба, БШКнын адисинин шалаакылыгынан мүчүлүштүк кетти. Бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балким мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шылтоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгын УКМК өзү билдирет деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер Чекиткейжи. Таластыктар митингге чыгышты. Алар шайлоонун жыйынтыгына нааразы. Талас облусундагы Кара Буура районунда бүгүн 30 ноябрда депутаттыкка талапкер Мирлан Назарбековдун тарапташтары чогулган. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына Талас облусунун ИИПси билдирди. Алар берген маалыматка ылайык, Кызыл Адыр айылынын тургундары чогулуп, парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына макул эместигин билдиришкен. 200гө чукул киши чогулду деп милиция кабарлады. Митингге келгендер шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, талапкерлердин бири добуштарды сатып алганын билдиришти. Белгилей кетсек, Мирлан Назарбеков Манас округу боюнча талапкерлигин койгон. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Жогорку Кеңештин экс-спикери Дастан Жумабеков алдыда. Булак Кактус Чекиткейжи. Өзгөн жеңил унаа сайга түшүп кетип 2 киши каза тапты. 2 адам ооруканада. 29 ноябрда Ош облусунун Өзгөн районунда жеңил унаа сайга түшүп кетип 2 киши каза тапты. Дагы 2 жабырлануучу ооруканага жеткирилди. ÖKMдин басма сөз кызматы билдиргендей, кырсык Өзгөндүн Чечебай айылында болгон. Анда Даево Тико үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай сайга кулап кеткен. Кырсыктын кесепетинен 2 киши жеринде каза тапкан. Алардын сөөгүн туугандары алып кеткен. Жабыркаган дагы 2 киши тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Ош облусунда 10 айдын ичинде эле 660 унаа кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 102 киши каза таап, 1157 киши ар түрдүү жаракаттарды алган. Жалпысынан Кыргызстанда 2021 жылдын башынан октябрь айына чейин катталган жол кырсыктарынан 587 киши каза тапкан. 5437 жол кырсыгы катталып, 8298 киши жаракат алган. Былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 29,2%га өскөн. Ал эми андан жаракат алгандардын саны 31%, каза тапкандар 15,3%га көбөйгөн. Жыл башынан бери бир нече кишинин өмүрүн алган ири жол кырсыктары көп каттала баштаган. Унаа жолдо каза тапкандардын арасында ымыркайлардан тарта карыяларга чейин бар. Булак Клоп Чекит Азия.